Өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны күн санап өсүүдө. Кече 145 учуру болсо, бүгүн 227 адамдан таажы вирус аныкталды. COVID-19 жуктургандардын эң көп учуру Бишкек менен Чүйдө катталса, андан кийинки орунда Ысык Көл облусу турат. Акыркы бир сутка ичинде вирустан 4 адам каза болду. Анын 3-өө Бишкекте, 1-өө Чүйдө болгон. Муну менен коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1532-ге жетти. 13 апрелге карата республика боюнча COVID-19 227 жаңы учуру катталды. Бул 4 айдан берки эң көп катталган учур. Бишкек шаарында 141, Чүй облусунда 64, Ысык Көл облусунда 9, Ош шаарында 6, Ош облусунда 2, Баткен облусунда 2, Талас Нарын жана Жалал Абад облустарында бирден учур катталды. Азыркы тапта 932 бейтап ооруканада дарыланууда. Анын 213-ü оор абалда болсо, 33 адамдын абалы өтө оор деп бааланды. Ал эми үй шартында 1017 бейтап дарыланууда. Муну менен вирусту жуктуруп алгандардын жалпы саны 90.599 адамга жетти. Буга чейин Борбордо вирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жатканына байланыштуу санитардык карантиндик чаралар күчөтүлгөн. Анын аткарылышы боюнча күн сайын коомдук жайларда рейд жүргүзүлүүдө. Бул туурасында бүгүн мэрия анын өкүлдөрү маалымат беришти. Райондук администрациядан дагы кызматкерлер чогулуп мобилдик түзүм түзүп, РООдун катышуусу менен ошол бизде жайгашкан тойкана дейбизби, оюн зоок клубтар дейбизби, ошондой чоң гипермаркеттер бар. Глобус, Фрунзе аттуу народный супермаркеттер ошондой жерлерге барып түшүндүрмө жалпысынан көбүнчө. Ал эми коронавируска каршы эмдөөдө Кыргызстан азырынча биринчи баскычта. Бул туурасында Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникациялык борборунун директору Нурила Алтымышева билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча 2700дөн ашык медиктер, мугалимдер, күч структуралары COVID-19 каршы вакцина алды. Эмдөө өлкөнүн бардык региондорунда жүрүүдө. Бүгүнкү күнү 3 этап вакцинасы бар. Бүгүнкү күнү биз биринчи этаптабыз. 2700 киши кызматкерлер, медициналык кызматкерлер вакцинаны алды. Бүгүнкү күнү бүт региондордо медициналык вакцина пункттар ачылып иштеп турат. Бүгүнкү күнү да алып атат вакцинаны. Анан баарыбыз билебиз, биринчи этап вакцинацияда бул медициналык кызматкерлер, мугалимдер, силовой структуралар, жана социальный работниктер, почтамттар, ушулардын баары ушу вакцинация ушу биринчи этапта турабыз. Таажы вирусуна каршы эмделген жарандар 22 күндөн 28 күнгө чейин экинчи эмдөөгө чакырылат. Андан кийинки эмдөөнүн экинчи этабында 65 жаштан жогоркулар, өнөкөт оорусу барлар эмделип башталарын кошумчалады. Өлкөдө коронавируска каршы дарылардын таңкыстыгы орун албаш үчүн 12 апрелде премьер-министр Улукбек Мариповдун дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды 6 айга чейин экспорттоого тыюу салган жарлыгы чыкты. Ага COVID-19 каршы делген 80ге жакын дарынын тизмеси кирген. Анда дене тапты түшүрө турган дарылар жөтөлгө каршы жана канды суюлтуучу антикоагулянт, антиагрегант, гепарин, клексан, иноксафарин, давегатран, аспирин, антибиотиктин 21 түрү, атамекендик өндүрүүчү медициналык каражаттар бар. Бизге бул 80 дарынын аталышы кирген. Бул кээ бирки кишилердин мисалдан ашказаны ооруган учурда колдонула турган дарылар бар. Дене табы көтөрүлгөн учурда дарылар бар. Жана давлениясы көтөрүлүп кетсе, кан басымы көтөрүлүп кетсе, ошол учурда колдонула турган дарылар бар. Жана гормон дарылары бар. Ошондой эле жанагы диарея учурунда колдонула турган дарылар бар. Жана иммуноглобулин Ж деп коебуз. Ушул дарысы бар. Кыскасын айтканда 80 дарынын аталышына сыртка чыкканга чектөөлөр коюлду. Ошондой эле коронавируска каршы кандай дары чыгарылса, өлкөдө анын дефицити орун албаш үчүн бул тизмеге кошуларын билдирди. Ал эми саламаттыкты сактоо тармагы боюнча эксперттер бийлик тарабынан COVID-19 сактануу боюнча эскертүү солгундап калганын айтышат. Мындай пикирге эксперт Аида Зурдинова да кошулат. Ал алдыда өткөн саясий жарыштын жарнагындай бийлик элге эскертүү берсе, калк аң сезимдүү таасирленип өзүнө чектөө койгонго бармак дейт. Партиялар ошондой үгүттөсө элибизге бет кап кийгиле, дистанция
информацияны кармагыла, көп жүргөн элдер жүргөн жакта чыкканда ошол бет капты кийип, өзүңөрдү колуңарды жууп, көп эле ошондой мындай алдын алуу эмелерди койсо, үгүттөө баннерлерди элибиз сактанмак. Анткени Конфуцийдин бир жакшы сөзү бар да, айтып кетсем, орусча айтайын да, когда я слышу, я забываю, когда я вижу, я запоминаю, и когда я делаю, я понимаю. Ошон үчүн көзүбүздүн астында дайыма турса. Андыктан кайра чектөө кирсе, өлкө экономикалык жактан кайра артка кетерин айтып, ага жол бербеш үчүн жарандарды өз алдынча алдын ала чараларды сактоого чакырды. Мындан улам биз Бишкек шаарынын тургундарына кайрылып, коронавирус күчөп кетпеш үчүн алдын алууга кандай чара көрүп жатышканын сурап көрдүк. Ковидке алдын алуу боюнча эң биринчиден маска тагып жүрөбүз дайыма. Анан кийин колубузду бат-баттан самындап жууганга аракет кылабыз. Анан киши көп жерден алыс болобуз. Негизинен азыркы мезгилде коронавирус күч алып жайылып аткан учуру болуп атат. Анан баарыбыз эле күн сайын өсүп атканы абдан кейиштүү. Анан көбүнчө биз алдын ала колубузду таза жууп, эштен киргенде сөзсүз коомдук жайлардан, эл көп чогулган жактардан өзүбүздү алыс кармоо. Анан ошондой эле азыр мага дагы маска тагынуу деле кооптуудай сезилип калды. Анткени социалдык тармактарда маскадан курт чыгып, ошондой көйгөйлөр болуп жатат. Ошондуктан көбүнчө билбейм, азыр эмнеге ишенишимди деле чынында билбей калдым. Менде эч кандай коркунуч болбой эле, себеби дегенде мурдагыдай эле элестетип жүрөм. Бирок интернет сайттарда азыркы эң көп катталган шаар бул биздин Борбор шаарыбыз, Бишкек шаарында болуп жатат. Эми ар бир адам эгер өзүнүн жанын сактайм десе, өзү кандайдыр бир чараларды көрүшү керек деп ойлойм. Өзүн сактап, жанагындай көп адамдар болгон жерден масканы обязательно тагынуу. Күндө коронавирустун саны өсүп жаткандыгына байланыштуу Борбордогу республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасына кайрылгандардын саны өсүүдө. Мындан улам саламаттыкты сактоо министрлиги жарандарды өз алдынча дарыланбоого чакырып, бет кап режимин сактап, аралыкты жана тазалыкты кармоону сунуштоодо.